Армысыздарбы, урматтуу айымдар? Саат 2-де түз эфирге чыгам деп айткам сиздерге. Азыр саат ровно 3-тө биздин закрытый түз эфир сабагыбыз башталат. Ага чейин мен сиздер менен бир аз түз эфирге чыгып, кечеги чыгарган марафон боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Эгерде үнүм болуп жаткан болсо, плюс белгисин коюп коюңуздар. Жакшы, азыр плюс белгиси кетти. Бизде үнүм жакшы болуп жатат экен. Азыркы учурда ким эмне менен алектенип жатат? Ким жумушта, кимдир бирөөлөр үйдө отургандары, кимдир бирөөлөр көчөдө жумуш менен жүргөндөр, дагы кимдир бирөө дагы башка жерде кандайдыр бир жумуштар менен жүргөндөр. Азыр бул жерде мен өзүм дагы тыгып турам да бул китептичи. Бир китепти уже бир эмемде колдонуп бүтүп, андан кийин дагы кээде мындай бош калган убакытта, что бир убакытты бош кетирбеш үчүн, жок дегенде бир 2 минутта, 3 минутта бошоп калган учурда дагы сразу китепти алам дагы өзүмө керектүү көнүгүүлөрдү аткарып баштайм да. Анткени бул китепти жазган менен ушунун ичиндеги 100 түрдүү көнүгүүлөрдү тынбай мен дагы аткара бергенге мен да унутуп калам да кээде арасынанчы. Ошондуктан дайыма мен ушул нерселерди өзүмө сиңирип туруш үчүн ичиндеги көнүгүүлөрдү мен тынбай аткарып турам. Мындайча айтканда, өзүмө жакшы жактырган, өзүм жакшы көргөн, өзүмө ыңгайлуу бир көнүгүүлөрдү жактырып аткарам да. Азыр бул жерде кечтен бери сиздерден келген каттарды окуп, ар түрдүү мындайча айтканда өзүңүздөр жөнүндө көйгөйлөрдү, көпчүлүк учурда айымдар ушундай көйгөйлөр боюнча кайрылып, жолдошум ушундай, анан дагы ушундай, курбум менен, жеңем менен, кайсиңдим менен деген сыяктуу мына ушундай кайрылуулар аябай көп да менде. Бул бизде кыргыздарда как эме десем болот, хронический оору десем болот да. Бул уже өнөкөт болуп калган да, ар бир адамда, мындайча айтканда ар бир айымдын башында бар нерсе. Мен айтам, бул нерсе менен биз канчалык күрөшө берген сайын, ошолорго канчалык биз аларга каршылык көрсөтө берген сайын, алар да ошончолук каршылык көрсөтө берет экен да. Мен азыр бул жерде мына ушул Бакытка карай 100 кадам деген китепте барактап отуруп 33 күндөгү көнүгүүнү карап отурам да. Ошол жерде жазылган текст боюнча мынантип турат да. Пауля Коэльо деген адам бар, китепти окусаңыздар билсеңиздер керек. Мына ошол Паулянын айтканында мен ошо китептен окуп алып аябай таң калдым да. Чындыгында биз өзүбүзгө эле көп нерсени өзүбүз эле жарата алат экенбиз да. Мисалы, анын жолунда дейт. Анын дегенде уже биз да, мисалы, сиз, биз, ким болсо дагы ар ким өзүнө тиешелүү сөздү кабыл ала берет да. Анын жолунда эч кимде эле тоскоол болгон жок эле дейт. Бир гана өзүнө өзү тоскоолдуктарды жарата алды деп жазган экен да. Мына ошол 33 күндөгү көнүгүүдөчү. Бакытка карай кадам дегенде китепте мисалы көпчүлүк ойлойт, саакка катышсам, кандайдыр бир кымбат баалуу тренингтерге катышсам, же болбосо мен өзүмдүн үстүмөн өзүм иштесем, бир күндүн ичинде, балким бир жуманын ичинде эле аракет кылып баштасам эле сразу эле же болбосо мындай волшебный таблетканы берет деп ойлошот да көпчүлүк, мисалы наставниктер, ошол сабак өткөн адамдардан мага азыр кандайдыр бир сыйкырдуу бир таблетка берет, мен ошону ичсем сразу мен заматта бир өзгөрүп калам деген сыяктуу мына ушундай үмүт менен кайрылышат экен да көпчүлүгү. Бул нерсе менде да болгон. Бул нерсе качандыр бир убакта менде да болгон. Ар бир адам мага кайрылса, ошолордун сөздөрүн өзүмө кабыл ала берчүмүн, капа боло берчүмүн, таарынып, тултуңдап, тескери карап. Ошол учурда мен канчалык мындай нулевой состояниеде турганымды азыр мен аябай жакшы билем да. Мына ушул 33-көнүгүүдөгү, мына ушул Бакытка карай 100 кадам деген китептеги
бакытыма карай жол деп тема коюп турмун да. Ушул жерде Паулен айткандай, анын жолунда эч ким деле тоскоол болгон жок. Бир гана ал өзүнө өзү тоскоолдуктарды жаратып алды деп жазылып турат башкы темасында. Эми карап туруңуз. Бакыт биз үчүн бул кол жеткисте сезилет. Биз үчүн мисалы бакыт деген бактылуу адамдарды сырттан карап туруп, Инстаграмдан карап, бактылуу семьяларды карап туруп, мындай сырттан карап эле суктанып беребиз. Биз уже алардай боло албайбыз да, булар деген ушундай как будто бактылуу болуп өзү ушундай жаралып калган, төрөлүп калгандай сезилет да Инстаграмдан. Эми мурда интернет жок кезде сырттан карап, суктанып, өзүбүздү аларга салыштырып мына ушундай боло берет эле. Азыр деле өзүбүздү башкаларга салыштыра бере турган адатыбыз бар да. Негизи эле бакыт деген эмне экенин биз түшүнбөйт экенбиз. Мына ушул түшүнбөгөнүбүз бизди көп өкүнүчтөргө алып келет экен. Ошентсе дагы адамдын колу жетпеген жерге ою жетет дегендей, бактыңызга бара турган жолду сиз тактап, айкын билип алсаңыз, өзүңүзгө аныктап алсаңыз, сизге эч бир тоскоолдуктар, эч бир көйгөйлөр, эч бир проблемалар сизге эч качан бут тосолбойт. Биздин катабыз өз жолубузда кетүүнүн ордуна башкалардын жолуна түшүп, аларга тоскоолдук жасап, алардай болууга, алардай жашоого аракет кыла беребиз. Биздин эң бир чоң катачылыгыбыз мына ушунда. Качан гана өзүңүздүн бакытыңызды тактап билип алганыңызда, тагдырыңыз сизге туура белгилерди берип, ар түрдүү белгилерге көңүл бургула деп мен сабакка катышкан айымдарга айтам. Сабакка катышып баштагандан кийин күн сайын жумушка баратканда, көчөдө жүргөндө, үйдө отурганда, даже телефонду карап жатканда дагы ар кандай белгилерге маани бергиле. Бул силердин мүмкүнчүлүгүңөр. Кудай силерге ар кандай белгилерди берет. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү байкап калсаңар деп айтам. Ошондой эле биз бакытыбызга карай бараткан жолдо дагы Кудай бизге көптөгөн белгилерди берет. Эгерде байкап калган болсок. Бакытыңызга карай жолду аныктоо үчүн алдын ала бакыт эмне экенин тактап алалы, биринчи. Андан сырткары эмне максатта баратканыңызды билүүгө аракет кылабыз. Бакыт бул кимдир бирөөлөр үчүн музыка жана карьера, кимгедир жазуучу, сүрөтчү, тамак бышыруу, кимдин мисалы кимдир бирөө тамак бышыргандан бактылуу болот, рахат алат. Кимдир бирөөлөр бийлигинден рахат алат, өзүн бийлеген учурда аябай бактылуу сезет. Кимдир бирөөлөр кийим тиккенде өзүн бактылуу сезет. Мына ушундай сыяктуу хоббилериңизди аныктап алсаңыз, мына ошол сиздин бакытыңыз. Сиздин эмнеге кызыкканыңызды тактап, аныктап албасаңыз, бакытты башка жерден издеп, убара тартып, башка бирөөлөргө суктанып, аларды өзүңүздү теңеп, алардын бакытына сиздин бакытыңыз кол жетпегендей, мына ушундай алыста тура бергендей сезиле берет. Бул нерселердин баары Кудайдан берилген жөндөм. Ар бир адамга төрөлгөндөн баштап, ар бир адамга, даже мына көчөдө жүргөн бомуштарга дагы аябай бир жаман жолго түшүп кеткен кыздар болот. Мисалы жашоодо ориентирин жоготуп алган кээ бир аялдар бар. Мына ошолорго дагы Кудайым өзүнчө бир талант, жөндөм берген. Мына ошол нерсени аныктап ала албаганда, жашоодон өзүнүн ориентирин жоготуп салганда, как будто алар бактысыздык үчүн төрөлүп калгандай, өздөрү эле ошондой чечим чыгарып алат дагы, ошол жолду тандап алат. Биз баарыбыз мына ушул бакытыбызды издөөнүн үстүндө күн кечирип келе жатабыз. Адам качан өзүнүн ички дүйнөсүндө оргуштап турган бакытын аныктап алганда гана ага карай кадам таштап, аракеттерди жасап баштайт. Жыйынтыгында бул аракеттери ага ийгиликке айланып, бактылуу жашоого айланат. Бүгүнкү аткара турган көнүгүүңүз өзүңүздү эмнеден бактылуу сезесиз жана бакытыңызга карай туура жолдо баратасызбы? Эмнеден сиз эмнени жасап жатканда сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз? Эмнеден рахат аласыз? Ой пикириңизди, ички сезимдериңизди мына ушул жерге жазып калтырыңыз деп, мына ушундай бул китепкана эмес, буну сиз күндөлүк катарында дагы иштетесиз. Эми мен кандай десем, менде башка жумуштар аябай көп болгондуктан күн сайын мен аткарам деп айтпаймын. Алдагандан эмне? Мен күн сайын аткарам. Мурда мен ушул эмеге келгенге чейин өзүмдүн үстүмөн иштеп жүргөн кезде, мен өзүмдүн үстүмөн иштегенге чейин эртең баштайм, понедельник баштайм, кийинки айдын башынан баштайм, андан кийин дагы жаңы жылдан кийин баштайм. Мына ушинтип отложить жүрө бергем да. Бул дагы бир хронический оору экен. Анткени менде ошол кезде энергия жок болгон да. Мындайча айтканда, мен өзүмдүн так эмне каалаганымды билген эмесмин. Азыр ушул жерде мен сиздерге да бир секрет айта кетем. Бул мен өзүмдүн башыман өткөн нерсе. Билесиздерби, көптөгөн айымдар мындай деп кайрылат да: мени деген жолдошум басынта берет,
мени деген жолдошум көп капа кылат, анан башка бирөөлөргө салыштырып, башка бир айымдарга карай берет. Анан сенин төрөгөндөн кийин мынтип калдың, фигураң мынтип калды, айтор. Ошогон сөздөрдү балким ал жолдошу тамашалап айткандыр, балким ушул жолдошу аны эмне себептен айтып аткан, эмне жөн эле айтпайт да. Балким аял өзгөрүп башкача болсо, жолдошу ошол аял менен гордиться эткиси келет. Ошол себептен айтса, биз туура эмес түшүнүп алабыз да. Мисалы, мен биринчи турмушка чыкканда ушу жолдошума ушу аябай таарынчак болчумун. Эч кандай бир жөнөкөй эле бир нерсе айтса дагы, мынтип сүйлөсөң, анан мынтип бассаң десе да, мен ошондо таарына берчүмүн да, өзүм алыпчы. Не, мен ушундаймынбы, мен мындаймынбы депчи. Азыр уже көптөгөн китептерди окуп, сабактарга катышып, мына ушинтип өзүмдү как бир шаг болсо дагы реализовать этип алгандан кийин, аял өзүн реализация кылгандан кийин эч башка нерсе менен алектенбей калат да, башка нерсеге көңүл бурбай калат. Мына ушинтип өзүмдү жашоодо реализовать этип алгандан кийин гана, наоборот, анын сөздөрү мени басынтабы, чүнчүтөбү, мени издеваться этеби, наоборот, мага мотивация катарында. Мисалы, мен деле төрөдүм, мен деле кызым уже 2-ге чыгайын деп калды. Төрөгөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер, аял кишинин келбети бузулат, баскан турганы бузулат, сөз көтөрө албай калат, гормоналдык нарушение деген болот бизде. Каждый месяц месячный келгенде өзүбүздү кармай албай калабыз. Айтор, мына ушундай нерсе болот да. Азыр мен тамак жеп жатканда, жээмде болгондо, мен жолдошум айтат, чындыгында аябай катты сөздөрдү айтат да. Ичиң чыгып кетет, азыраак же, мындай тамактарды же, чуркай эртең менен, спорт менен машык, жөн эле жата бербей деп аябай бир эмелерди айтат. Эгерде азыр ушул сөздөрдү мурда айткан болсо, мен аябай бир башкача эме кабыл алсам керек эле. Бир өзүмдү жашоодогу мына дүйнөдө самый несчастный аял катары кабыл алсам керек да. Азыр наоборот, ошол мага пинка болот да. Ошол сөзү чындыгына катуу тиет. Шашпай тур, мен сага көрсөтөм. Бир күн мен ушунда спорт менен машыккандан кийин өзгөргөндө көрөсүң ошондо деп. Ошол өзгөртүп, ошол жолдошума көрүнүш үчүн мен күн сайын эмес, жумасына 2-3 жолдон спорт менен алектенгенге аракет кылам да. Убакыт табам кандай болсо да. Анан убактым жок, мен күндө балдарым менен алекмин, үйдө жумуштар менен алекмин, убактым жетпейт тиги бу дегендер, ушул жерде айта кетейин, эми чындыгында булар жалкоолор, энергиясы жок деп айтат элем. Анан булар даже намазга да шылтоо тапкандар да. Намаз окуганга убакыт керек, анан мындай, анан дагы мынтишим керек, антигинтишим керек деп. Бир нерсеге конкретно сен өзгөргүң келеби, ушул нерсени кыл десең, ар кандай шылтоолорду айта берет. Буларда желание жок өзгөргөнгө. А бирок жашоодо мындай страдать этип, жаловаться этип, өзүн курмандыкка чалып, жертва болуп, мына ушинтип айланасындагыларга байкуш болуп көрүнгөндү, мындай өзүнө как эме катары оорукчан болуп калышкан да буларчы. Оорукчан эмес, ден соолугу жакшы, бирок ошол нерсени бөлүшүп, жамандыктар, негативтерин бөлүшпөсө алар тура албайт. Булар как эме катары мындай вампир болуп калган. Мына ошентип олтуруп айланасында бирөөлөргө арман айткандан кийин ошондон энергия алат. Өзүнүн ичиндеги негативин бөлүшкөндөн кийин ох деп жеңилдеп олтуруп калат да, анан энергия чогултуп, мынтип ичиндеги негативин пускать этет да сыртына, уже бошошуп калды да. Жеңилдеп калды, кичине бошошуп калды. Анан дагы ошол эле баягы негатив жашоосу менен алектенип баштай берет. Анан бир күн дагы жанагы эмени курмандык олжосун издеп баштайт. Ким менин арзаманымды угат экен, ким мени түшүнөт экен, ким мени туура жолго баштап кетет экен деген сыяктуу мына ушинтип издеп баштайт дагы. Ошол момент чыктыбы, курбусу чыгат, же кандайдыр бир анын арманын уга турган өзүнө окшогон дагы кандайдыр бир аял чыгат. Ошентип бири-бирине айтып берет, сен мен деген мындай болдум десе, ал деле мен деле ушундай болдум деген сыяктуу сөздөрдү айтып отуруш. Бири-бирине сөздөрдү эми жанагы дем салганда да молдолор жана сууга дагы эмне кылат, сүфтейт. Ошол сыңар деле анын жаман сөзү сизге тийип, сиздин жаман сөзүңүз ага тийип, айтор бири-биринин негативин өздөрүнүн мойнуна сиңирип алып, кайра кайтышат дагы шалтырап отуруп калышып, ошентип күндөр өтө берет. Күндө бул жашоо эч кимге милдеттүү эмес. Бул жашоо биз дагы жашоого милдеттүү эмеспиз. Биз бирок ошо жашоодо өзүбүздүн бактыбызды, өзүбүздүн багытыбызды тапканга милдеттүүбүз. Мына ошондо гана биз адам деген эмеге сапатка ээ болобуз да. Анан күн сайын ар кандай шылтоолорду айтып, мисалы мен сизге айтат элем,
давайте мен сизге бир көнүгүү берем. 30 күн бою мына ушул нерсени аткарасызбы десең, ооба дейт да, бирок аткарбайт. 30 күндөн кийин мен унутуп деле калам, аны кайтабы мага жазбай күтпөйм деле, бирок арадан 2 ай өтөт, 3 ай өтөт, ошол боюнча жок болуп кетет. Анан менде перепискалар калып кетет, качанкы бир жазган. Андан башка толтур аялдар менен сүйлөшүп жүрүп, анан бир арадан 2-3 ай өткөндөн кийин кайра мага кайрылат. Сабагыңызга катышайын дедим эле, мен дагы эле минтип атам. Анан мурдагы переписканы карап көрсөм, мурда жазган, бир 3 ай мурда жазган. Ошондон бери мен ошо берген задание ошол боюнча турат. Аткардым же аткарбадым же менде ушундай өзгөрүү болду, мынтти деген эч кандай ноль реакция. Аларга деген колунан жетелеп туруп даяр бир эмек отургузуп, мына сенин бакытың, мына сен үйгө олтур, мен сага ушуну бердим деп Кудай бир эме мүмкүнчүлүктү түзүп берип койсо дагы, алар ошол жерден кандайдыр бир кандай десем, бир туздуу бир соленый эмени табат да, алардын жашоосу мына ушундай. Жашоодо ар кимиз өзүбүздүн жашоонун даамын тандап алабыз. Кимдир бирөө сладкий жашоону каалайт, а кимдир бирөө мындай жирный жашагысы келет, а кимдир бирөө өзүнүн жашоосун өзү туздап алат. Кычкыл мындай соленый кылып алат же болбосо кислый кылып алат дегендей. Мына ушундай кислый мордалардан мүмкүн болушунча алыстаңыздар. Мейли алар, мен айтпайм, эмнеге аларга сен эме тутасың, алардын басын тут, мен басын туткан жокмун. Адам өсүш керек. Мен мисалы азыр мен баарына мурда жол көрсөтүп, ооба деп жооп берип, баарына ушинте берчүмүн да. Ооба, сиз мынтишиңиз керек, эми сиз мынтишиңиз керек. Жок, сиз кыжалат болбоңуз, жашоо ушундай, сиз деген мындайсыз. Баарына ушинтип жооп жазып отура берчүм. Акырында өзүм чарчап калып аттым. Көрсөм мен бир жылдын ичинде бир башкача болуп эме болушум керек эле. Бир 6-7 ай мына ушинтип бир немеде туруп калдым да, бир ступенькадачы. Көрсөм бул алар ушул нерседен питаться эткен дагы, энергиядан. Менин энергияма питаться этип, мына ушинтип, ладно, болуптур. Рахмат деп бир эле рахматы менен кетет, ошол боюнча унутат сизди. Андан кийин жооп бербей койсоңуз, жаман сөздөр менен ашытып баштайт. Мен дагы өскүм келет. Мен дагы өзүмдүн вибрациямды, өзүмдүн энергиямды сактагым келет. Мен жөндөн жөлө коротуп, анан өзүм кайра чарчап, чалыгып олтуруп калгым келбейт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча айланаңыздарда жертваларды, айланаңыздарда энергиясы жок, мына ушундай бир алсыз аялдарга вообще жолугуңуздар. Алар качан башына таш тийип мындай бир эмеге каттуу чалынганда, өздөрү уже тажыганда ошо жашоодон, анан өсүп башташат. Эч качан мен азыр ушундай бир чечимге келдим. Аракет кылам деген аялдарга карап туруп аракетине жараша мүмкүн болушунча мен жардам берем. Эгерде мен берем мүмкүнчүлүктөрдү, анан кийин кээде мындай арманын айтып эме кылгандарды, мурда жазгандарды карап турам дагы, комментарийлерди окуйм. Мага мурда качан бери эң биринчи жазган ушу сабактарды биринчи баштап жаткан кезде кимдер жазды эле, азыр эмне кылып жатат экен деп көпчүлүк отписка болуп кетишкен менден. Азыркы учурда көптөгөн айымдар мындай да, адам өсөм деп атканда чындыгында, мисалы мен сабак өтүп бүткөндөн кийин өсөм деп толтура эмелер, техникаларды аткарышат, көптөгөн маалыматтарды ушу жашоосуна колдонуп баштаган кезде какой-то бир убакытта адам чалынат да, уже жашоодон тажап баштайт дагы, эч кимди жактырбай калат. Даже ошол эле учурда мени дагы учурда жактырбагандар бар. Сүйлөгүсү келбейт. Бирок мен айтат элем, бул деле менин башыман өткөн. Мен деле ошол наставник алып, эме болуп жүргөндө башында мени эми ушундай кыл, мындай кыл деп мага толтура акыл үйрөтүп баштаганда, где-то бир ортосуна келгенде мен аны ушундай жек көрүп баштаганда, мага болбогон бир нерселерди үйрөтө бербечи, блокировать этип салгам. Чорный списокко салып такыр. Арадан бир 4-5 айдан кийин кайра уже өзүм суусап баштадым да, өзүм өзгөрүп, мен болбойт, дагы тажадым бул жашоодон. Мен кайра эле мурдага абалыма келип калдым деп, дагы кайра мен өзүм ошол наставникти издеп эме баштадым. Мен азыркы учурда сиздерде мисалы үчүн кимдир бирөөлөрдү жек көрүп, кимдир бирөөлөр жактырбай, эгерде өзүңүздү саморазвитие боюнча алектенип жаткан болсоңуз, мына ушундай абалга түшүп жаткан болсоңуз, бул нормальный эле көрүнүш. Бул потому что мындай диний эме менен айтканда, шарият боюнча айтканда, сизде мурдагы мойнуңузга минип алган шайтандар, кол бутуңуздан түшүп алган шайтандар сизди кое бергиси келбей атат. Ар тараптан кармап, чалып, сизди кармап тургусу келет. Потому что ушул кезге чейин сизди башкарып алды. Мындан кийин да сиз ага башында бир колуңузду бошоттуңуз, экинчи колуңузду бошоттуңуз, мындан кийин бутуңузду бошоттуңуз, бир бутуңуз калганда, уже эми талпынып баштаганда ал дагы ушинтип чабып жармашып, потому что ал сизди башкара алган. Эми сиз ошого баш бербей дальше өсүп кетесиз, же болбосо ошол эле на место өзүңүз турган ордуңузда страдать этип олтура бересиз. Азыр мына ушундай бактыма карай жол деген ойлонуп отуруп, китебимди окуп отуруп, мына ушундай случайно ачканда эле 33-күндөгү көнүгүүгө келип калып, чындыгында мына ушундай экен. Адам өзүнө өзү эле тоскоолдук тартып кое алат экен депчи. Эгерде сизге жолдошуңуз
көңүлүңүздү ортуп сүйлөп атабы, сен мындайсың, сен өзүңө карабайсың, сен тигиндейсиң. Карап турсаңыз, бизге Кудайым кыз кезибизде кандай бир татынакай болгон болсо, ар бир аял кандай бир жакшынакай болгон болсо, кыз кезде өзүнүн эмеси бар, жылдызы болот. Кудайым бизге ар бир аялга сулуулукту берет экен, ар бир аялга. А бирок ошол сулуулукту сактап калуу биздин өзүбүздүн колубузда. Өмүр бою бизге Кудайым ошол сулуулукту чаптап бербейт да. Бизге сыноо катарында бериши мүмкүн, сактап кала алабы, ушул нерсенин баркын билеби, билбейби деп. Же болбосо бактылуулук бериши мүмкүн, ушул нерсенин баркын билеби, билбейби деп. Айтор өзүңүздөрдүн колуңузда көп нерсе турат. Аны билесизби, билбейсизби, сиз өзүңүздөн зависит этет да. Ошондуктан мен айтат элем, азыр мына дүйнөдө уже ар кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Жаңылыктарды көрүп атсаңыздар керек. Италия, Кытай, Россияда, Москвада, Украинада көптөгөн мындай суу ташкындап, наводнение болуп атат. Сел жүрүп, шаарларды алып кетип атат. Деңиздин жээгинде жайгашкан аябай сонун Италиянын эмелерди кайсы бир жерлеринде үйлөр менен кошулуп деңизге кирип кетип атат. Жерлер көчүпчү. Эмне себептен мындай болот? Мисалы, аялдар, мисалы, адам, аял эркек негизи эле аябай семирип кеткен адамдар болот го. Мына ошолорду диета кармаса деле, спорт менен заниматься этсе деле, толтура нерселер кылса деле, жанагы диетологдор такыр жардам бере албаптыр да. Эмне себептен мындай? Может, эме кылабыз, операция кылып, анан ашыкча кожаларды эме кылабыз. Биринчи операция башталган да. Мына ошентип ашыкча кожаларды кесип алышат дагы, анан лабораторияга жиберишет. Ошол семирип кеткен эмелердинчи кожасын алып караса, эми алардын оюнда май деп ойлогон да, адамдын денесинде жир, булар ошондуктан семирип кеткен деп. Жир эмес экен, ал составында только суу болот да. Эмне үчүн адам суу болсо эмне мынча семирип кетет? Бул жир болуш керек эле го бул жерде деп аябай таң калышат дагы. Көрсө, адам негативге чөкүп кеткенде, адам башкаларды жек көрүп, мына ушундай бир минуска түшүп калганда, энергиясы, ушундай бир шайтандын торуна түшүп калганда, ичкен тамагы, ичкен суусу бүт бардыгына ошол нерсе сиңет экен да, клеткаларына сиңип олтуруп, адамдын денеси 80% суудан турат, билесиздер да. Мына ошол суу негативди, жаман ойлорду, көрө албастык, зависть, күйүкчөлдүктөрдү көтөрө албай калганда, көтөрүлүп кожаны эметип салат экен. Мисалы, ошол таштап салат экен да, кожаны бошотуп салат экен. Эми азыркы учурда болуп жаткан сууларды айтайын, сел жүрүп атат, наводнение болуп атат, суулар ташкындалып атат. Потому что ал жерде Кудайга жакпаган көптөгөн негатив иштер болуп кеткен, аябай иштер болуп кеткен. Уже ошол адамдардын ойлору сууга барып чогулуп, суу деген эме кылат да, информацияны сактайт да, толтура. Мисалы, океандарда канча жыл мурда тарыхта болуп өткөн окуялардын баардыгын ошол суу сактап турат. Суунун памяти аябай күчтүү да. Мына ошол жердеги адамдардын баскан турган жүрүм-турум жамандык иштеринин баардыгын суу көтөрө албай калганда, уже чыдабай калганда көтөрүлүп барып туруп ошол жерди жууп салат. Суунун дагы өзүнчө адам өсөмдөсү жөнөкөй эле нерседен, мисалы, мына дарактын философиясы кандай? Эмне үчүн дарак? Бул адамга кандай тиешеси бар? Бул кантип өсүп атат? Бул кантип жашап атат? Мына ошентип деле сиз өзүңүз ой жүгүртсөңүз болот. Бизге суу кандай жардам берет? Суунун бизге кандай эмеси бар? Суунун өзүнүн кандай сырлары бар, секреттери бар? Толтура өсөм десеңиздерчи, өзгөрөм десеңиздерчи, анан сиздерге бир интернеттен карап туруп толтура эмесиздерди, мисалы, мен антип киришкенге акым жок. Болот го, мисалы, мен деле башында айына бир $1000, $2000 деген сабактарга кызыгып, мен ошого как будто катышсам, мен уже өзгөрөм дегендей эме менен жүргөм да. Ладно, катыштым, мен делечи катыштым. Бирок эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ошол менен биргеликте дополнительно башка жактан да мени издедим. Мен бир жылдын ичинде ошол Москвадан алдырып келген сиңдиме улам чалып, мага китеп жөнөт, китеп жибер деп, мен өзүм издеп тапкан китептерди, сиңдим кулагын мээсин жеп атып, алдырып келген китептерди, интернеттен скачать эткен китептердин баардыгын чогултуп, үйдөгү, анан телефондо электронный вариантта китептердин баарын чогултуп карасам, бир жылдын ичинде 120 китеп окуп турмун. Бүт баардыгы
кошулуп 120 ашык эми. Арасында көпчүлүгүн удалить этип бергем, көпчүлүгүн мына Инстаграмда эми подаркага берип атам көптөгөн эмелерге. Китеп ойнотуп алат, каалоочулар кимде ким ушундай шарт аткарган болсо китепти белекке берем. Айтор мына ушундай. Плюс минус ошо 120 китеп окуп турум бир жылдын ичинде. Эми бул кантип убакыт таптым? Эгерде адамда желание болсо, любой нерсеге убакыт табат экен. Сизде азыр ладно, сиздин акчаңыз жок, мүмкүнчүлүгүңүз жокпу? Жок дегенде сиз өзүңүздүн денеңизге кам көрүңүз. Жок дегенде өзүңүздүн кожаңызга кам көрүңүз. Жок дегенде өзүңүздүн сырткы аялдык, женственность, өзүңүздүн сулуулугуңузга кам көрүңүз. Бул деле өзгөрүү. Анан кийин постоянно эле мен деген вообще бизде аялдардын ою мындай экен да. Күйөөсү чөгөлөп, ой жаным деп тизелеп отурса, балдары мама деп ушинтип айтканын кылып не иш кылайын? Кайын журту бүт бар ошон көзүн карап, ой молодец, биз сен ушинтип калыптырсың, сен айткан, айтор ошо аялдын айтканын кылып калса, значит өзгөрдүм деп ойлошот экен да. Эч кимге милдеттүү эмес. Башка бирөөлөрдү өзгөрткөнгө да биздин акыбыз да жок, укугубуз да жок. Эгерде аларды өзгөртөм деп аракет кылсаңыз, демек сиз анын тагдырын өзгөртөм деген менен барабар да. Бул учурда Кудай эч качан кечирбейт, потому что анын тагдыры башка. Анын тагдырын уже Кудайым өзү колуна карматып койгон. А сиздин тагдырыңыз өзүңүздүн колуңузда. Ошол өзүңүздүн эмеңизди, мисалы, признавать этпесеңиз, признание кылбасаңыз, өзүңүздүн минус жактарыңызды көрбөсөңүз, ошол нерселерди оңдоп туруп анан кийин сиз жаңы жашоо баштабасаңыз, сизге эч качан өзгөрүү келбейт. Анан кийин өсөм деген, өзгөрөм деген, азыр мына ушундай саморазвитие, самосовершенствование, мына ушул психология боюнча көптөгөн темалар эмелер бар, толтура маалыматтар бар. Ушул учурда аракет кылып баштаган айымдарда биринчи айланасында, чөйрөсүндө жакындары, тааныштары ошол аялды башкача көз караш менен карап, издеваться этип, шылдыңдап, айтор эми ушундай өзгөрөм деп атканда толтура проблема үйүп, аны жолдон чала берет, ага тоскоолдук тарткыла берет. Анан көрө сен неменен алектенип атасың, эмнеге аралашып алгансың деген сыяктуу ар түрдүү эмелерди айтып кулак мээсин жей берет. Анан ошого да карабастан мен башка аял болушум керек, мен өзүмдүн лучший версиямды жасашым керек деп отуруп, ошо ортого жеткенде уже айланасындагы адамдар мынтип карайт. Ой, бул башкача болуп баштады, кандайдыр бир мындай өзгөрүүлөрдү сезип баштайт да, бирок сизге айтпайт. Мен дагы ошол биринчи Инстаграмга чыгып ушинтип бир башкача өзүмдүн биринчи эмемди, белгилерди көрсөтүп өзгөргөндү эме баштаганда, мурдагы мени жек көргөн, мени азыркы чейин шылдыңдап жүргөн тааныштарым азыркы чейин өзүнчө бул адам болуп калган, эми эле ушинтип калды дегендер азыр уже аңды болуп турушат мени, билесиздерби? Уже сиз такыр өзгөрүп, уже башкача адам болуп калганда, ошол сизге тоскоолдук кылган адамдар сиздин артыңыздан ээрчип баштайт. Бул эмне менен алектенди? Эмне кылып атат? Мунун сыры эмнеде? Сүйлөшөйүнчү, сырдашайынчы деп сизге подход кылып баштайт. Анан ошентип сиздин айтканыңызды кылып көзүңүз менен тең айланып баштайт. Сиз биринчи ступенькадан өтө албасаңыз, ошо ортуңузда тура бересиз. Ошондуктан мен азыр жакында буюрса 30га толом. Менин билесиздерби, мен бул эмеди баштаган эң бир чоң жетишкендигим эмне? Менин жетишкендигим менден улуу 35, 40, 50, 60 жаштагы эжелер менден ушундай акыл кеңеш сурап отурганда, значит мен жөндөн-жөн убактымды кетирбей атам. Мен бул эң сүйүктүү жумушум деп ушунчалык бир башкача эргүү менен иштейм да. Мисалы психологиялык тесттер деме болот эми, буга дагы толтура энергия кетет, толтура маалыматтарды издеп, таап, аны жасап, ошо мурдагы алган эмелериңди баарын чогултуп отуруп, Инстаграмга чыгарып, тексттерди кол менен отуруп алып, компьютерде жазып, компьютерден телефонго эме которуп, буга да толтура энергия кетет. Мен деген жанагындай блогерлер эмесмин, өзүмдүн фигурамды көрсөтүп, кийингенимди, жасанганымды көрсөтүп, бир эле фотону жүктөп коюп, толтура лайктарды алып, алардын жумушу чындыгында оңой. А меники, мисалы, бир маалыматты окудумбу, орусча, балким англисче, ошолорду перевод кылам, ар бир тексттин, ар бир сөздөрдү перевод кылып, кыргызча, анан кийин которуп, анан Инстаграмга чыгарам. Пайдалуу маалыматтарды чоң гана фотону чыгарып коюш оңой эле да, мисалы. Ошондуктан азыркы учурда мен ошо 30 жашымдын эмесине, ошол туулган күнүмдүн эмесине арнап, августтун аягында мен туулган күнүм 27 августта, былтыр ровно 27 августта мен эң биринчи сабактарым баштап, биринчи жолу мен ушундай Инстаграмга биринчи шагты таштаган учурум болгон экен. Буюрса 1 жыл болот. Андан кийин ошо 1 жылдын ичинде жеткен
ийгиликтерин мен санап отурсам билбейм, толтура эле болду. Мен оюмча бир жерде мындай тынбай аракет кылдым. Мына ошол күнгө арнап ар бир ошол китепти сатып алган айымдарга аялдын энергиясы деген ошол маалыматтар марафон, ошо марафонго кошулат. Андан сырткары 15 темада кыргызча алынган медитацияларды белекке берип, анан ошол сабактар өчпөй өзүңүздөрдө калып кетет. Китептерди ошол азыр эми аз эле эмеде калды, бирок азыр ушул китептерди мүмкүн болушунча көптөгөн айымдарга тартуулап берип, мисалы ошол китептердин арасынан жок дегенде бир 10 китеп алган болсо аялдар, ошонун 7-8 ошол китеп таасир этсе, ошол менин жетишкендигим. А калганы 3-4-өсү, алар значит аларда аракет болгон жок. Мен алардын үйүнө барып, турмул, көнүгүүнү аткар, турмул, окубайсыңбы? Мен аларга айта албайм да. Анткени биз чоң эле адамбыз, өзүбүз аракет кылбасак, өзүбүз эме албасак бизге эч ким эметпейт. Мага дагы бул маалыматтар жөндөн жай эле мынтип отуруп калганда эле бирөө асмандан келип, жанагы сыйкырдуу периште келип туруп, волшебный палочкасы менен башыма бир уруп, бүт баарын берип койгон жок. Ошол күнү түнү отуруп, түнү саат кызым уктатканча колума китеп кармап алып, ошентип окуп, сабактарда мисалы орустардын сабактарына катышкандар билет. Эгерде алардын тренингтерине катышкан болсоңуз, көнүгүүлөрдү берет, задания берет да. Кийинки ошол күнгө чейин арасында бир 4-5 күн эме берет дагы, срок берет. Ошол 4-5 күндүн ичинде ошол көнүгүүнү аткарасың деп. Ошол күндүн арасында аткарып, ага отчет берип эме кылбасаң, акчаңа күйөсүң, сразу эмеден чыгарып салат. Тренингтенчи, сабактан сразу чыгарып салат, марафондончу. Акчаң бер деп айта албайсың, кайра кош деп айта албайсың, потому что заранее эскерткен. Эгерде көнүгүүлөрдү аткарбасаң, сен акчаң кайтарылбайт, сразу сабактан чыгарасың. Потому что аларга результат керек да. Мына ошондой эле ошентип отуруп, мен ошол сабак акчама күйүп калбайын деп отуруп, көнүгүүлөрдү аткарып, заданияларды аткарып отуруп, анан ошол аткарып отурганда мээңе бир нерсе тык этет да. Мен мурда ушинтип бир тупой болуп жүргөн экенмин, ошол нерсени билбей жүргөн экенмин. Ал нерсени ошол түшүнүктү осознанность деп коет, ошол нерсени сөз менен айтып отура албайсың, бирок түшүнөсүң да. Сыртта кээ бир аялдар арманын айтып, бири-бири менен ушактарды кууп, ошентип отурса, бирок сен өзүң менен өзүң рахат ала бересиң. Кимдир бирөө сени ушактап, эми эле адам болуп калган турбайсың, эми эле ушинтип калыптыр да деп, ушундай бирөөлөр айтып келип, сен ушинтип жамандап атат десе да, ошол сөздү угуп отуруп да рахат аласың. Сенин анткени сен башка ааламда жашап атасың. Анткени сен башка эмеде уже тынчтык, внутренний покой, жүрөгүң тынч. Сен ага караганда көптөгөн маалыматтарды билесиң. Ага караганда канча тепкичке уже сен өсүп кеткенсиң. Ал сага жетиш үчүн дагы аябай көп аракет кылыш керек. Мына ошондой эч кимдин сөзү сизге таасир этпей калат. Ошол анан кийин ошол азыр мына китепте 34-көнүгүүнү дагы айтып коеюнбу? Убакытты кетирбей өзүңүзгө ишеним артыңыз дейт. Менде эгерде мына ушул сабактарды наставничество боюнча, психология, саморазвитие боюнча аракет кылып баштаганда, менде кандай десем, ишеним болгон. Мен ушул жерде өзүмдүн ордумду табышым керек деген. Менде мисалы акча зарабатывать этиш эмес, наоборот, мен ушул жерде өзүмдү түптөш. Жаман жакшы сөздөрдү уккан сайын адам түптөлөт экен. Ар кандай бир жаман комментарийлер жазылат, аркаңан түшкөн жанагы мурдагы аңдыган адамдар болот да, ошол жашооңдогу. Ошолор ар кандай издевательский сөздөрдү айткан сайын адам өзүн кайра түптөп баштайт. Мына ошентип өзүнүн лучший версиясын түзүп алгандан кийин, мына ошондо өзүнө өзү суктанып, өзүнө өзүнчө бир сыймыктанат да, гордиться этет адамчы. Мына ошол сиздин чыныгы версияңыз. Мисалы, эгерде сиздерге далил катарын айта турган болсом, менин YouTube каналыма башпагыңыздар дагы эң биринчи жолу YouTubeга чыкканда, эң биринчи жолу мындан 1 жыл мурда ар түрдүү темаларда мен аракет кыла берет элем. Камераны коюп алып туруп, мисалы жолдошум камерасын коюп алып туруп, толтура сөздөр сүйлөп туруп, анан жолдошум отуруп алып кем монтаждап берейин, сонун кылып жасап берем деп жасаганда, ой, мен өзүмө жакпай атам, сүйлөгөнүм мындай экен, мен өзүм вообще мага неприятно болгондо, өзүмдү көрүп, өзүмдүн үнүмдү угуш, өзүмдү экрандан көрүшчү. Ошентип көпкө чейин аталаждетип жүрө бергем калтырбай. Акыры бир күн өзүмдүн күчүмдү чогултуп, эмне болсо ошол болсун деп туруп, ушу биринчи видеомду жүктөгөндөн кийин вроде эч ким деле эч нерсе деген жок, эч ким деле жаман сөз айткан жок. О, молодец. Мен билем, что суу жөнүндө мен информация айтканмын, отуруп алып. Суну кантип туура ичиш керек, сонун эмеси, секрети кандай. Ошол жерде менин сүйлөгөн сөзүм менен азыркы менин абалымды салыштырып көрүңүздөр. Ал кезде, ай, анан деген суу деген, анан ки мындай, анан тигиндей деп аябай бир чети, как будто толтура адамдар мени карап тургандай.
анан улам комментарийлерди карап мен ушинтип алаңдай берчүмүн, ким мага жаман сөз сүйлөп коет экен. Ошентип ошондой нерселерди басып өтүп азыр мен өзүм үйдө да жөн тура албайм. Сүйлөй берем, мени бирөө угат укпайт да сүйлөй берем. Бир маалыматтуу эме кылдымбы, мисалы окудумбу, күзүгүн астына сүйлөйм, басып туруп сүйлөйм, көчөдө кызымды коляскага салып алып деле сүйлөп жүрө берем өзүм менен өзүмчү. Китеп окуганда да ошол маалыматты өзүмө сиңирип алыш үчүн ошол китеп окуган жеримди, китепти жабам дагы ошону мен өзүмө кайра айтып берем, түшүнгөнүмдү. Мына ошентип мен өзүмдүн сөз байлыгымды, өзүмдүн сүйлөө эрежимди, өзүмдүн эмемди таап алдым десем болот да. Мисалы кээ биркилер бар го, мисалы тренингдер бар экен, кантип эл астында сүйлөгөндү, туура сүйлөгөндү, сүйлөө реч, интонация, жест, мимикаларды, мына ошондолорду үйрөтө турган эмелер бар экен. Мисалы башында мен мынтип бир барып көрсөмбү деген аракет болгон. Эмне үчүн мен өзүм кыла албайм, өзүм самостоятельно кыла албайм ошол нерсени. Мен башым иштейт, нормальный эле адаммын го, мен такыр эле мен глупый адам эмесмин да деп толтура эмелерди, интернетте маалыматтарды сабактарга ошентип качып отуруп өзүм түтүп алдым. Ошондуктан эч качан унбайт этпеңиздер. Эч качан өзүңүздөргө бир мындай точка койбоңуздар. Бул точка өзүңүздөргө өзүңүздөр коесуздар, Кудай койбойт, кимдир бирөө келип койбойт, сиз өзүңүздөргө коесуздар. Мисалы жолдошуңуз сизге ушундай жаман сөз айтып атабы, ал сизге как эме болсун, пинка болуш керек да, мындай айтканда мотивация болуш керек. Сен өзүң кебетен карачы, эмне болуп калгансың деп атабы, значит мен сага көрсөтөм. Бир айдан кийин сиз өзүңүздүн кандай чыныгы кебетеңизди көрсөтүп коюңуз, андан кийин ал сөздү айта албай калат. Андан кийин 35-күндө көнүгүү менин жашоомдун эрежеси дейт. Ар бир адам өзүн түптөп алган, адам өзүн жашоодо ордун таап алган адам эмеде жашоодо өзүнө өзү эреже коет. Ошол башка бирөөлөр ошол эрежени бузган болсо, демек ал адамды жашоосуна жолутпойт. Ошол адам ошол эрежени аткаргандан кийин гана сиз ошол өзүңүздүн окруженияңызга киргизип баштайсыз. Ар бир адамдын өзүнүн эрежеси бар. Мисалы мен үйдө күндүзү случайно уктап калган болсом, күндүзгү уйку аябай ширин болот го. Уктап калган болсом, мени жолдошум анан балдарды алып чыгып кетет, уйкусун бузбагыла депчи. Потому что мен уйкум канбай калган болсо, бузулуп калган болсо, мен билем өзүм ушундай өзүм кармай албай калам. Айтор бул деле ошо жашооңуздагы бир эреже. Мына ошентип өзүңүзгө өзүңүз бир эрежелерди коюп алышыңыз керек да. Эмнесин айтайын эми? Толтура маалыматтар. Өзгөрөм десеңиздер кандай толтура маалыматтар. Эгерде сиз өзүңүзгө өзүңүз күчүңүз жетпей аткан болсо, пожалуйста, алыңыздар китеп. Кыргызча эме перевод кылдым, медитация. Уже менин эфирим башталып калыптыр. Китеп алуучулар азыртан катталып, ошол аялдын энергиясы марафонуна дагы биротоло кошом. Андан сырткары медитацияларды сурап берем. WhatsApp'та группага кошуласыз. Өзүңүзгө 100 күн тартынап көрүңүз. 100 күндүн ичинде эмне кантип өзгөрөсүз? Өзүңүзгө өзүңүз просто мындай эксперимент жүргүзүп көрүңүз. Колуңуздан келеби бир нерсе же келбейби? Же такыр эле бир жашоодон такыр эле үмүтүңүздү үзүп салгансызбы? Сиздин деле мисалы башкалар жетип жаткан ийгиликке сиздин деле дараметиңиз жетет. Эми азыр ушу кайрылгандар аябай көп. Кечегинде мен марафондун эмесин сценасын жарыялап, анан кийин көпчүлүк айымдар аябай суранды. Азыр эме кыйналып атабыз, бир аз эме кылыңыз деп сурангандан азыр ошо менин туулган күнүмө чейин ушундай акция китепти алгандарга ошол медитациялар менен кошо сразу аялдын энергиясы марафонуна ошол жерде кошуласыз. Азыр эми энергия деп көпчүлүк эмелер билип атасыз, бирок көптөгөн эмелерди түшүнбөйт. Түшүнбөйбүз да чындыгындачы. Энергия экенин вроде угуп атабыз, ооба мен түшүнөм дейсиз, бирок колдоно албайбыз жашообузда. Мына ошол эме аялдын энергиясы деген телеграмда каналда толтура маалыматтар бар. Ошол жерге кошуп, нөлдөн баштап өзүңүздүн энергияңызды кандай, кайсы жерде, эмне себептен, эмне үчүн сизде кээде маанайыңыз жогору көтөрүлүп, эмне үчүн кээде түшүп кетет. Мына ошолордун баардыгын өзүңүзгө колдонуп, маалыматтарды жашооңузда эме кылсаңыз болот. Ал эми могу китепке келе турган болсом, бул сиздерге живой тренинг болот. Бул жерде ар бир берилген көнүгүүлөрдү как будто мен сизге берип жаткандай, сиздин жаныңызда отургандай катары кабыл алсаңыз болот.
мына ушундай. Азыр болсо биз жабык эфирге, закрытый эфирге даярданабыз. Каалоочулар болсо 100 сом лайф деген баракчабызда, ошол жерде жабык түз эфирибиз болот. Өзүңүздөр билесиздер, жумасына 3 жолудан вторник, четверг, суббота күндөрү ошол жерде жабык эфирлерде толтура маалыматтар, техникалар, психологиялык өнүгүүлөр, НЛП, нейролингвистическое программирование деп ошол жерде чисто аялдардын өзүнө керектүү маалыматтарды эме алып жатабыз. Каалоочулар болсо азыр саат 3кө чейин кошулсаңыздар болот. Эфирге кошулганыңыздар үчүн чындыгында ыраазычылык билдирем. Эң биринчи мен билем, эсимде ал эмени скриншот кылып алгам. Даже эң биринчи жолу мен түз эфирге чыкканда, даже мен где-то бир 2-3 адам гана кирчү. Ал кезде эч кандай подписчигим жок, эч кандай эмелер жок. Ошол 2-3 адам кирсе деле мен ушундай биринчи сыртып эме болгондо дагы өзүмө өзүм эме койгом, сел койгом. Эч ким көрбөсө деле, эч ким эме болбосо деле мен түз эфирге чыгып сүйлөй берем. Бир адам укса дагы мага ошол чоң эме депчи. Ошондуктан азыркы учурда уже 100дөн ашуун айымдар кириптир. Мен абдан кубанычтамын. Андай болсо мен сиздерди жабык эфирде күтөм. Жабык эме закрытый эфирге кириңиздер. Ошол жерде сүйлөшөбүз 1 саат бою. Саламатта калыңыздар.